болуңуздар, уюткулуу кыргыз элибиз Кыргыз жолу коомдук бирикмесинин Нарктугон багыттамасынын Энелер мектебинин турмуш сабактары Бишкек студиясында уланууда. Өткөн сабактарда биз кыз адеби жөнүндө сүйлөшкөнбүз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы сүйлөө маданияты, кеп маданияты жөнүндө болмокчу. Энелер мектебинин турмуш сабактары мындан ары жаңыдан уюшулган Кыргыз эл касиети академиясынын колдоосу менен чыкмакчы. Сабагыбыздын багыттоочусу, философия илимдеринин кандидаты, доцент, Манастануу жана философиянын тарыхы боюнча окуу куралдарынын автору, Кыргыз адеби китебинин автору Алиева Гүлзат Карыбековна эжебиз болмокчу. Ошондой эле психолог Жүндүбаева Кенже эжебиз. Сабагыбыздын катышуучулары Жусуп Ала Сагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин 1 курсунун өнөрлүү студенттери. Анда эмесе сабагыбызды баштайлы. Саламатсыздарбы? Медицина илиминде гигиена деген түшүнүк бар. Гигиена бул адамдын денесине, физиологиясына гана айтылышы керек эмес. Гигиена сүйлөө маданиятында да болот да. Кыргыз эли илгертеден эле кеп маданиятына, сүйлөө маданиятына өзгөчө маани берген, сөз баккан, өтө нарктуу, барктуу эл болгон. Мен бүгүн ошо кыргыз элинин кеп маданиятындагы айрым бир түшүнүктөргө токтолууну чечтим. Кеп маданиятынын негизги курамдык бөлүктөрүнө кыргыздардын бата берүү маданияты, эфемизмдери, инвективдүү сөздөрү жана табуу салынган сөздөрү кирет да. Эми бата берүүнү баарыбыз эле билебиз, бул кыргыздардын байыртан калган чоң мурасы болуп саналат. Бүгүнкү күндө ошо бата берүү дагы коомубузда өзгөчө орунга ээ деп айтсак болот. Бирок тилекке каршы бата берүүнү кийинки кездерде же билбей калдык, же аны тост менен алмаштырып алдык да. Ошол жерден телегөрүүчүлөрдүн көңүлүн бата менен тосттун айырмасына бөлгүм келип атат. Негизинен батада жалгыз гана руханий баалуулуктар тиленет адамга. Анан адамга жакшылык алып келүүчү баалуулуктар тиленет да. Ал эми тостто болсо материалдык баалуулуктар да тилениши мүмкүн да. Айталык, тостто 2 машиналуу бол деп айтышыбыз мүмкүн, 2 квартиралуу бол, 2 комоктуу бол деп айтышыбыз мүмкүн. Бирок батада ал нерсе айтылбайт да. Батада адамга өмүр тиленет, бакыт таалай тиленет, ырыс-кечик тиленет жана башка түбөлүктүү жакшы руханий баалуулуктар тиленет да. Анан кыргыз элинде айтылат, кыргыз бата менен элге көрөт, жамгыр менен жерге көрөт деп айтылат да. Анан батанын учурунда дагы бүгүнкү күндө биз тойканаларда той берүү адатыбыз бар да, салтыбыз бар. Ошол учурда дагы көп бир бата менен байланышкан нерселер бурмаланып кеткен сезилет да. Айталык, кыргыздар үйүнө конок чакырганда, тойканага чакырып алып бир сыйлыктарды алуу максатында чакырса, кыргыз үйүнө бата алуу максатында чакырган да. Ошо бата алуу үчүн кыргыздар өзүнүн эң жакшы көргөн баласына суу куйдурткан да. Ошо бала тамакка чейин дагы, тамактан кийин дагы суу куйган. Анан ар бир адам ошо колун сууга чайкап жатып бата берген да. Ушул учурда биз 2 нерсени байкоого болобуз да. Биринчиден, ошончо адамдан бала бата алып атат, ошол үйгө бата түшүп атат. Анан экинчиден, буга чейин айтып келген да, кыргыздар көчмөн эл болгон, жапайы эл болгон жана башка, алар даже гигиенаны билген эмес депчи. Көрсө, кыргызда гигиена бар экен да. Тамакка чейин да колун жууп атат, тамактан кийин дагы колун жууп атат. Бул өтө чоң жетишкендик, маданий бир баалуулук, дөөлөт деп айтсак болот да. Экинчиден, бүгүнкү күндө жанагы инвективдүү сөздөргө көп маани бергенибиз мени ойлонтот да. Инвективдүү деп биз сөгүнгөн сөздөрдү айтабыз да. Сөгүнүү сөздөрүнө көп маани берип кеттик. Социалдык тармактарда деле сөгүнүп жүрөбүз, каргап иштеп жүрөбүз, адамдарга бир жамандык нерселерди каалап жүрөбүз. Анан кыргыздар айтат экен, өзгөчө каргасаң өз башыңа тиет депчи. Ошондуктан кыргыз эли кароодон өтө алыс болгон да. Атайын бирөөлөргө сөгүп, же болбосо аны каргап, анын адамдык беделине эч убакта кол салган эмес да. Бүгүнкү күндө ошо инвективдүү сөздөрдү дагы мындай орду менен пайдаланыш керек да. Өзгөчө эле оңго солго инвективдүү сөздөрдү жайылта бербей, ошону орду менен пайдаланыш керек. Андан сырткары, бул кыргыздар ошо сөз аркылуу адамга бир энергия берүүнү да билишкен да. Бүгүнкү күндө Япон окумуштуусу далилдеди. Көрсө,
сөздүн энергиясы бар экен, сөздүн энергиясын айрым бир материалдык нерселер өткөрө билет экен да. Айталык, япондук окумуштуу бир тажрыйба жасаган. Ошо тажрыйбанын максаты мындай болгондо, ал бир эле крандан 2 стаканга суу алып, бир стаканды бир комнатага алып келип, экинчи стаканды башка бөлмөгө алып барып, анан ошо 2 стаканга 2 бөлөк сөздөрдү айтканда, айталык биринчи стаканга ал абдан жакшы сөздөрдү айткан. Бата сөздөрүн, бир жакшылык алып келүүчү, жакшылыкка үндөгөн сөздөрдү айткан. Ал эми экинчи стакандагы сөзгө инвективдүү сөздөрдү, карганган, сөгүнгөн сөздөрдү айтканда, анан бир нече мезгилден кийин жанагы биринчи стакандагы жакшы сөз айтылган суу өзүнүн касиетин жоготкон эмес, шыпаалык касиетин сактап калган. Анан ошол сууну муздатып, муздаткычка салып муздатып, микроскоп менен караганда, ошо жанагы муздун кристалликтери өзүнүн симметриялуу түзүлүшүн сактап калган да. Ал эми экинчи стаканда сууну, жана каргаган, жана башка сөздөрдү айткан сууну караганда, ал бат эле жаман жыт чыгара баштаган, өзүнүн касиетин жоготкон, өзүнүн сапатынан кеткен. Анан муздатып туруп микроскоптон караганда, анын жана кристалликтеринин молекулярдык, атомардык түзүлүштөрү абдан жаман түзүлүштө болгон да. Эми бүгүнкү күндө илим далилдеп атат, адам 80%, адамдын организми 80% суудан турат да. Эгерде биз башка адамга ошо каргаган сөздөрдү айтсак, жаман сөздөрдү айтсак, жанагы стакандагы бузулуп кеткен суу сыяктуу адам дагы бузулуп кетет да. Ошондуктан жакшы тилек жарым ырыс деп, жакшы сөздөрдү көп айтып жүрүш керекпиз да, бири-бирибизгечи. Ошол сөздөрдөн гана коомубуз уланат, сөздөрдөн тагдырыбыз куралат дегендейчи. Ар бир сөзгө маани берип, сөздү багып, сөзгө этият мамиле кылыш керекпиз да. Дагы кандай мисалдарды айтсак болот? Ошол эле япон окумуштуусу дан өстүрдү да. Дан өстүрүп, биринчи данга жакшы сөздөрдү айтты, экинчи данга үрөн, буудайды өстүрүштү да. Ошо буудай өндүрдү. Биринчи өндүргөн буудай жапжашыл болуп өнүп кетти, жакшы сөз менен өскөн буудай. Экинчи буудай болсо капкара болуп, өң өзгөрүлүп, көгөрүп, анан жаман жыт чыгарып баштады да. Ошондуктан сөздөргө маани бериш керек да. Анан дагы бир сиздерге мисал келтиргим келип жатат. Бул сөздөрдү да абайлап сөйлөш керекпиз да. Мен ушул мисалды көп келтирем. Айталык, бир үй бүлө, бул практикалык мисал, бир үй бүлө 90-жылдары алыскы региондордон чүйгө көчүп келишкен болчу да. Ошол чүйгө көчүп келишип, бул үй бүлөдүн 2 уулу бар. Анан апасы ушу жаман сөздөрдү көп сөйлөгөн адам эле да. Ушу инвективдүү сөздөрдү, каргаган сөздөрдү көп сөйлөгөн адам эле. Анан балдардын аттары Жаныбек, Каныбек болчу. Ошолорго сүйлөгөндө эле каныңды ичкен Каныбек, жаныңды жеген Жаныбек деп сөйлөчү да. Анан күйөөсү балдарга андай сөздөрдү айтпа десе, өлүп кет деп айтчу да. Анан ушул мисалды эмне үчүн келтирип атам? Анткени бир жолу ошо үй бүлө эми баягы инфляциянын учурунда окуя, үй бүлө бир жолу үй бүлөнүн улуу баласы таксист болуп иштейт, кичи баласы окуп өтүш үчүн бада багат да, бада кайтарат, уй багат, уй кайтарат. Анан баягы жайдын күнү июль айы ысык. Анан келатса, көлмө бар, ошо көлмөдө адамдар сүзүп жүрүшөт да. Анан байкесине айтат, ушу кечинде чарчап келем, ошо көлмөгө сүзүп чуңкуп алгым келет десе, байкеси айтат, сен сүзгөндү билбейсиң да, мен да билбейм, биздин айылда эч ким сүзчү эмес. Сен элге шылдың болосуң, сүзбөгүнүң. Бирок ошончолук эле сүзгүң келип атса, неме дейт да, ошол жакта чоңдор жок да, кичинекей балдар сүзүп атканда ошондо сүз дейт. Анан бир жолу иниси келатып, аябай чарчап келатса, кичинекей эле балдар жүрүптүр. Анан ошо көлмөгө чуңкуп алайынчы деп кирип, анан чөгүп кеткен экен да. Анан кичинекей балдар байкесин чакырып келишет, иниңиз чөгүп кетти сууга депчи. Анан байкеси инисин суудан суруп алам деп, өзү да сүзгөндү билбей, суунун артынан кирип, инисинин артынан кирип, өзү да чөгүп кетти да. Ошентип үй бүлө бир күндө 2 уулунан ажырап калды. Анан ушул 2 уулунан ажырап калгандык атасы үчүн чоң сокку болду. Бир ай өтпөй эле атасы дагы өтүп кетти да. Баягы апасы кандай сөздөр айтса, ошол келип атат да. Ошондуктан кыздар, сиздерге мындай сунушум, айтып атканда дагы бирөөгө жамандык каалап атсаң, жаман болуп атсаңар да, жамандык каалаган сөздөрдү эч убакта айтпагыла да. Жамандык сөздөрүн эч убакта айтпагыла. Анан көчөдө дагы бизде эми улуу муундар дагы мындай кыргыздын өзүнүн үрп адатына таянган тарбиядан алыс болуп калды да. Анткени 70 жыл бою СССРдин тарбиясында болушту. Андан кийин идеологиябыз жок болду. Анан бүгүнкү биз баштап аткан мектептен талим-тарбия алышкан жок. Ошондуктан транспортто дагы, мисалы үчүн, ордун берген жаштарга
алкоо сөздөрүн айткан киши жок да. Өмүрлүү боло кой, чоң рахмат дегенчи. Бул да биздин тарбиянын башаты да. Ошондуктан мен сиздерге өтүнөт элем, эгерде сиздерден кичүү балдар сиздерге орун бере турган болсо, сөзсүз түрдө рахматыңарды айтып, анан ошо балага жакшынакай каалооңорду айтып койгула. Өмүрлүү боло кой деп, таалайлуу боло кой дегендей сөздөрдү айтыш керек да. Антпесе коомубуз туура эмес жолго кетип атат да. Ушул жерден жакшы нерсе баштадыңыз. Биз жакында ушул эле студенттердин жардамы менен сиз айткандай ушул баталардын түрлөрүн, баталар көп да. Баталардын түрлөрүн ушул ак баракка жазып туруп, ушул унааларга, автобус, троллейбустардын терезелерине чаптайлы деп атабыз да. Сиз айткандай бизде бата бергенди билбейт. Ушул эле жаштар эмес, улуу адамдарыбыз билбейт да. Анан ошону эринбей эле, уялбай эле ошол кыска бир 4 сап баталарды, жолго чыкканда бата, жана суу куйганда бата, келинге бата деген бар. Жең жок атабыздын батасы бар, коргоол атабыздын баталары бар. Ушул жаштардын аркасы менен, ушулардын колдоосу менен, ушул Кыргыз Эл Касиет Академиясынын колдоосу менен ушул унааларга чаптап чыгабы деп атабыз да. Чоң, эгерде каражат мүмкүнчүлүк болсо, чоң эле баннерлерге жазып, ошону ар кайсы жерге илип койсо абдан жакшы болот эле. Анткени сүйлөгөнүбүз эле жанагындай туура эмес сөздөрдү көп сөйлөйбүз дагы, анан жакшылыкка үндөгөн позитивдүү сөздөр аз айтылып атат да. Эгерде сиздер баштаган иш коомго жайыла баштаса, анда коомубузда да тазаруу жүрөт эле деген идея да. Кыргыздардын ушул акылдуусун карабайсыздарбы? Балдарын урушканда дагы эмне деген? Жолуң болсун деп айткан, жолуң болсун деп урушкан да, жанагындай сиз айткандай. Анан дагы бир нерсе, башың өскөр, тукумуң өскөр деп айткан. Тукумуң өскөр деп. Анан дагы бир нерсе, сөздөргө абдан терең маани бериш кесир сүйлөбөш керек. Кесир сүйлөбөш эч убакта. Жаштарыбыз көбүнчө эми сабакка келбей калса, же бир тапшырманы аткарбаса шылтоо айтат да, ооруп калдым. Ушу мен дагы ушул мугалим катары, окутуучу катары жаштарга көп айтам да, кесир сүйлөп ооруну чакырбагыла деп. Ушул жөнүндө айтсаңыз. Туура айтасыз. Көпчүлүк сөздөргө мындай терең маани менен караш керекпиз да. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө нике кыюу деген сөз бар да. Ушуга көпчүлүк мекен таануучулар, ушу мекенчил адамдар кичине мындай башкача мамиле кылып жүрүшөт да. Нике кыюу деп, нике байлоо деп айтпайлыкпы депчи. Анткени нике кыябыз деп эле кыйып салып атабыз да. Антпей кайра никени байлабайлыкпы, кыйбай байлайлык депчи. Мисалы үчүн жаңы үйлөнүп аткан жаштарга кармашкан колуңар үзүлбөсүн деп алдын ала эле үзүп атабыз да. Ошондуктан кармашкан колуңар бек болсун деп айтпайлыкпы депчи. Сөздү оң жагына бурбайлыкпы, терс жагына эмес, оң жагына бурсак. Анткени кандай сөз айтсак ошондой болот да. Балким ажырашуунун көп болуп атканында ошондон болбосун. Сөздү туура эмес, сөз өзүнүн касиетинен кетип атканынан болбосун. Мындай сөздөрдү айта берсек абдан көп. Жакшы. Суроолор болсо, анда кыздардан. Кылымга арткан кыргыз элибизде бул илгертен эле бул кептен жыгып, аттан түшүп берген да жай бар да. Бирок бул азыркы убакта ошо сүйлөшүү маданияты тууралуу сиз бизге сабак берип атасыз. Азыркы ушул заманда бул кыргыз элибизде кино искусствосу дагы абдан өнүгүп келе жатат. Көптөгөн жаңы кинолор тартылып жатат да. Бирок ошо кайсыл кино тартылбасын, ошол сиз айткандай бул сөгүнүү сөздөрү кинолордо байма-бай айтылат да, көп айтылат. Балким ошол киноду айтпаса, биз ошо кинону көргөндөр андан бир оң сабак алышпайт да. Ошо кайра кинолордон сөгүнүп бул жарыя кылган да, жарыя кылган. Ушу туура суроо бердиң. Бул ушу сөгүнүү, кинолордо сөгүнүү өнөрү бул америкалык фильмдерге мүнөздүү да. Анткени америкалык фильмдерди көп көрсөңүздөр, ошондо ар бир сөзүндө эле сен эми илимий тилде айтканда биологиялык мусорсуң деп айтышат да. Сен киши эмессиң дегендейчи. Ошо кишинин сапатын, беделин, аброюн кетирип, сен ошо биологиялык мусорсуң деген көп айтылат да. Анан ошону баягы 90-жылдардан баштап биздин жаштарыбыз көрө беришип, анан ошо психологияга сиңип калса керек да. Ошо кино тартуучуларга дагы кеңеш айтат элем, ошо тартып атканда дагы ошо жаштарга мындай үлгү боло турган, мындай жакшы өрнөк бере турган нерселерди тартса депчи, сөгүнүү сөздөрүнөн алыс болсо деп. Анткени кыргыз эли деген өтө сөзгө өзгөчө көңүл бурушкан да. Мисалы үчүн эвфемизм деген түшүнүктөр бар да. Силер келечекте тилчи катары билишиңиздер керек. Тергеп айтышканда сөздү дагы ошонун
кутун учуруп албайлык, касиетин кетирип албайлык деп көпчүлүк сөздөрдү тергеп айтышкан. Ал тургай балдарына дагы ат берүүдө ошонун атын тергеп, мындай башкача, мисалы үчүн Манастындагы атына көтөрө албай калат деп ошо чоң жинди деп атаган сыяктуучу. Же болбосо кайын журтуна келгенде келин сөзсүз түрдө баягы баланча байке түкүнчө жеңе анан түкүнчө же деп айтпай, ошо тергеп, ошого өзүнүн ызаатын билдирген да, өзүнүн мындай сый мамилесин туюнткан да. Анан бүгүнкү күндө да көпчүлүк сөздөрдү тикелей айтып салбай, бул андай мындай деп, мындай кичине жылмалап, мындай баягы кыргыздын адебине ылайыкташтырып, ыйманына ылайыкташтырып, маданиятты сүйлөө бүгүнкү күндүн талабы деп ойлойм да. Бир эле ошол адамдарга байланыштуу тергебей, мындай жаныбарларды дагы Туура. Оорулардын, жаман оорулардын дагы атын айтпай карабайсыңар. Ошо сиздин жанагы китебиңизде жазылгандай мындай кыргыздардын философиясы. Ооба, туура. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө заманбап кыргыздар делечи, эми илгери андай оору болгон эмес. Рак деген оору бар, билесиздер, бүгүнкү күндө абдан коомдо кеңири жайылып бараткан оору. Ошону дагы жанагы нарктуу адамдар рак оорусу деп айтпай, жаман оору деп коет да. Демек ошо сөз аркылуу эле адам өзүнүн нарктуулугун билдирип турат да, тарбиялуулугун билдирип турат. Суроо бериңиздер. Да, кошумчалап кетейин. Кыргыздарда жок деген нерсени айткан эмес экен да. Байып кетиптир. Байып кетти эле деген жашынакай бир тыйын сурап келсе дагы тыйыным байып кетти эле деп мындай жок дебей, жакшы нерсе менен жоктун түбү жок да. Туура. Байып кетти эле, байып калыптыр деген жашынакай сөз менен жооп беришкен. Баягы кыргызда жакшы сөз бар го, өзгөртөм десең ааламды өзүңдөн башта кадамды дейт да. Анан дейт кыргыздар илгертен эле ушул этке эмес кепке маани берген, бөзгө эмес сөзгө маани берген улуу эл да. Анан бүгүнкү күндө негедир ушу бир улуулугубузду жоготуп бараткандайбыз да. Баарыбыз бир жеңил желпиге, тетиги бир батыштын саркындысына бир көбүрөөк батып бараткандайбыз да. Анан биз канткенде ошо өзүбүздүн бир нарктуулугубузду, барктуулугубузду дейли кээбиздин маданиятын, кээ учурун бир кантип сактай алабыз, буга бир баарыбыз жапа-турмак киришебизби дегиле бир кандай бир иш-аракет менен ушул кээбиздин нарктуулугун сактай алабыз, барктай алабыз, сиздин оюңузча? Абдан жакшы суроо бердиңер. Негизинен баягы улуу географиялык ачылыштар мезгилинен тартып, бул 15-кылымдардан бери тартып, дүйнө жүзүнө ушу батыштын маданияты таңуулана баштаган да. Азия өлкөлөрүнө, Африка өлкөлөрүнө, Латын Америкасынын өлкөлөрүнөчү. Анткени ошол мезгилде батыш өлкөлөрү техникалык жактан, цивилизациялык жактан негизинен алдыда турган, ошондуктан өздөрүнүн маданиятын жогору тутуп, анан башка элдерге таңуулай баштаган да. Мен ушул жөнүндө көп айтып жүрөм. Маданияттар диалогу деген түшүнүк бар да. Анан диалог дегенди кандай түшүнсө болот да? Диалог деп бул эки өз ара тең укуктуу эки адамдын ортосундагы мамилени диалог деп аташат да. Экөө тең укукта болуш керек да. Эгерде ошо аңгемелешип жаткан адамдын биринин укуктары жогору, биринин укуктары төмөн болсо, ал диалог болбой таңуулоо болуп калат да. Анан бүгүнкү күндө маданияттар диалог эмес эле, маданияттар таңууланып жатат да. Мисалы үчүн араб маданияты мыкты деп араб маданиятын кыргызга таңуулоо, батыш маданияты мыкты деп батыш маданиятын кыргызга таңуулоо. Эгерде чын-чынына келе турган болсок, ар бир элдин өзүнүн маданияты өзү үчүн уникалдуу, өзү үчүн баалуу, өзү үчүн бийик да. Анан ошондуктан бүгүнкү күндө ушу таңуулоо процесси аяктап, этникалык ренессанс жүрүп атат да. Этникалык кайра жаралуу. Кыргыз эли кайра өзүнүн баягы улуу уңгусуна кайрылбастан, башка элдер дагы өзүнүн улуу уңгусуна кайрылып жаткан учурда бүгүнкү күндө. Аны кандай формада өзүбүздүн улуу уңгубузду кайра жаратып алабыз? Бул ар бир эл үчүн өзүнчө маселе да. Эми кыргыз эли үчүн бул улуу уңгууга кайрылуу мынакей бүгүнтөн башталды. Мынакей бүгүнкү эле биздин айтып аткан, кылып аткан нерсебиз мындан 1 жыл мурда жок нерсе болчу, 5 жыл мурда жок нерсе болчу. Бүгүнкү күндө ошо улуулардан келаткан мурасты төкпөй чачпай, кемитпей, башка кийинки муундарга өткөрүп берүү максатында ушундай мекенчил адамдар чогулуп, жаштарга сиздерге айтып, сиздер аркылуу келечек муундарга жеткирели деген максатта ушундай бир кадамдарды жасап жатабыз. Мындай кадамдарды колдообуз керек. Анткени мындай кадамдар саясий дагы колдоого муктаж, экономикалык, материалдык, акчалай колдоого муктаж, идеялык колдоого муктаж, жана башка көп колдоого муктаж да. Эгерде өзүн чын эле мекенчил деп эсептеген адамдар коомубузда көп боло турган болсо, бири тыйыны менен, бири идеясы менен, бири болсо бийлиги менен колдоп берсе, жапа тырмак, ооба. Жаштар дагы ошо биздин артыбыздан ээрчип, туура жолго түшүп кетет элек деген
элек да. Азыр бизде көбүнчө рекламалар болсо баардыгы тең орус тилинде же англис тилинде жазылып жатат да. Ошол нерселерди биз биринчи кыргыз тилинде жазып, кыргыз тилинде баштасак, анан бизге башка улуттар дагы ушул тилди түшүнбөй, анан тилди мындай жат үйрөнө башташмак да. Ошону биринчи биз жогору жактан, эң биринчи жыйналыштардан, телевидениелерден кыргызча баштасак, анан кийин кыргыз тилине өтүп, кыргыз тилинин артуулугу, бартуулугу дагы көтөрүлүп өсмөк. Мен колдойм. Эми бул рекламалардын көбүнчөсү жана чет өлкөлүк өндүрмөлөр болуп атпайбы? Coca-Cola же болбосо бир башка нерселерчи. Алар албетте биринчи орусча башка тилде жазылышат, андан бизге которуп атабыз да. Анан бирок бизге нукура кыргызга тиешелүү рекламалардын кыргыз тилинде эле эмес, өтө ката жазылып жатканы өкүндүрөт да. Ката бардык жерде көрнөк жарнактарды көрсөңүздөр, бардыгы же ката жазылган, же туура эмес жазылган да. Мисалы үчүн кыргыз тил комиссиясынын жанында маңдайында бир дүкөн турат. Дүкөндүн орусчасы домашняя текстиль деп жазылып турат да. Кыргызчасын үйдөгүлөр токума деп коюптур да. Эми үйдөгүлөр токума болгондо атасы да токума, энеси да токума, жеңеси да токума, байкеси да токума болот да. Чүнкү мааниси өзгөрүп кетет да. Ошондуктан бул ишке дагы ошо кыргыз тил комиссиясы мындай идириктүү иштеп баштап, ушу көз салып, бир эффективдүү иш-чараларды ишке ашырса жакшы эле болот деген ойдомун да. Бардык нерсени кыргыз тилинде баштап, анан туура, таза, так жазганга үйрөнсөк да. Сөзбө сөз которгондо маанисин жоготуп жиберет да, ооба. Саңыздарбы, бизде азыр сүйлөп атканда баарыбыз эле жаргондор менен сүйлөсөк, эслишчө ушулар. Ошолордун ордуна жана макал лакаптарды колдонсок, мындай биз деген сүйлөп атканда кыргыз тилин сүйлөсөк, булар ойлойт, орус тилин билбейттерчи. Негизи бул азыр жаштардын арасында деген орус тил деген аябай өнүктү, бирок ошо кыргыз тилин унутуп бараткандар да бар да. Кээ бирөө сүйлөп атып, орусча сүйлөп атып, кайра кыргызча сүйлөшөт. Ошо сүйлөөнүн адебин билбейт экенбиз да азыр жаштарчы. Мисалы үчүн мындай макал лакаптардын көп маанисин түшүнбөйбүз, ошо макал лакаптардын мындай чечмеленген түрү көбүрөөк чыкса, балким жаштар ошо макал лакап менен да сүйлөмөк болуш керек деп ойлойм да. Бул да туура суроо деп ойлойм. Анткени бүгүнкү күндө орус тилиндеги эле сөздөрдү кыстырып сүйлөбөстөн биз өзүбүздүн эле тилиндеги сөздөрдү дагы бузуп сүйлөп атабыз да. Анан бузуп сүйлөгөндөн мурда да бузуп жазып атабыз. Айталык, менин жашоом зыңк дейт. Ал эмне зыңк дегенчи? Мен түшүнбөйм, мисалы үчүнчү. Ал кыргыз тилиндеги сөзбү же орус тилиндеги сөзбү мен билбейм да. Анан ошо жаштар арасында сиңип кеткен да. Демек, ошолор кыргыздын мындай нарыктуу тилин бузуп, нарыктуу дөөлөттүү сүйлөгөндө ал өзүнчө чоң өнөр да, чынбы, чоң баалуулук. Ошо менин жашоом зыңк. Же болбосо ооба деген сөздү жазуудан эригип, ооба деп коет да. Эки тамга мененчи. Бул да ошо акырындык менен кыргыздын тилин бузууга алып бараткан жол да. Же болбосо кандай жатасыз деген сөздү кандай жатасыз деп коет да. Ыз жок. Демек кыргыздар өзүбүздүн тилибизге өзүбүз кол салып атабыз да. Анан массалык түрдө. Ошондуктан бүгүнкү күндөн баштап ушуну нерсени колго алыш керекпиз. Кыргыз тилине кол салууга болбойт. Анткени кыргыз тили келечек муундарга, мындан 500 жылдан кийин сүйлөөчү муундарга, мындан 1000 жылдан кийин сүйлөөчү муундарга бүгүнкү деңгээлинде кандай болсо, мындан да бийик деңгээлде, мындан да дөөлөттүү деңгээлде жетиши керек да. Баарыбызга белгилүү болгон Кытайдын ойчулу даанышманы айткан экен, Конфуцийден сураган экен. Эгерде сиз падыша болуп калсаңыз, ишиңизди эмнеден баштайсыз деген экен. Сиздердин оюңарча эмне деп жооп берген? Азыр эле сүйлөшүп аткан теманын үстүндө. Тилин оңдоодо, тилине биринчи көңүл буруудан баштаган. Тилдин тазалыгы үчүн күрөшөм деген экен. Бардык нерсе тил менен. Сиздер да болочок эне болосуздар, Анан эмне кылыш керек эне сүтү менен эмне? Бешигирин ырдаш керек, бешигирин кайсы тилди ырдаш керек? Өзүбүздүн эне тилибиз. Тил жоголсо дил жоголот. Туура деген. Кыргыз эли бул 20 кылымдык тарыхы бар. Далай тарыхый тоскоолдуктарды жеңиш менен өткөн улуу элдердин, байыркы элдердин бири. Океандай чалкан Манас эпосун жараткан элдердин бири. Анан ошо байыркы бабаларыбыздан бизге улуу нарк келип жеткен да. Ошол улуу наркты улуу тилибиз аркылуу, адебибиз аркылуу кийинки муундарга жеткирүү биздин эң негизги милдетибиз болуп саналат да. Ошондуктан кеп сүйлөө маданиятына өзгөчө көңүл буруу азыркы жаштар үчүн эң биринчи милдеттерден болуп калышы керек деп ойлойм да. Кеп
сүйлөө маданиятына өзүңүздөрдү тарбиялап, өзүңүздөр менен кошо айланаңыздарды тарбиялап, анан келечекте муундарды тарбиялашыбыз керек. Урматтуу биздин көрүүчүлөрүбүз, бүгүнкү биздин сабагыбыздын темасы сүйлөшүү адеби болду. Бүгүнкү сабагыбыздын багыттоочусу философия илимдеринин кандидаты доцент Алиева Гүлзат Эжекебиз болду. Келерки сабактарда психология илиминде сүйлөшөбүз. Көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.